السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أصدقائي. اليوم سنتحدث معكم حول ياء النسب. إذن بسم الله. Урматтуу достор, бүгүнкү турган темабыз яун насаб, таандык ата тоож. Таандык ата тооштор араб тилинде ага бир нече мисалдарды келтирдик. Азыр ошол мисалдарды алгандан кийин бул тема сиздер үчүн түшүнүктүү болот иншалла. Анда эмесе кеттик. Мисал үчүн Египет, Мısır өлкөсү, Мısır деп айтсак, Египет өлкөсү, Мısрый десек, эң акыркы тамгасына яны кошпосок, бул египеттик киши болуп калат. Эгер ошол эле сөздүн аягына я жана та марбута мүчөлөрүн алсак, Мısriyyatun болсо, бул египеттик аял болуп калат экен. Мисал үчүн Макка шаары, Мекке шаарын алып көрсөк, эң акыркы тамгасы та марбута экен. Ушул тамганы алып салабыз. Ошондо бул меккелик болуп калат экен. Аягына яны кошпойсок, Макки. Ал эми ага я жана та марбута мүчөлөрүн кошпойсок, Маккиятун. Бул меккелик аял болуп калды. Ал эми кийинки мисалды караңыздар. Аль-Урдун. Бул Иордания өлкөсү экен. Эгер Иордания өлкөсүндөгү алиф-ламды алып, эң акыркы тамгасына яны кошпойсок, ошондо Урдун, Урдуний. Бул Иорданиялык киши болуп калды. Ал эми аягына та марбутаны кошпойсок, Урдуниятун. Бул Иорданиялык аял болуп калат экен. Кийинкисин караңыздар. Ас-Саудия, Сауд Арабиясы. Баштапкы алиф-ламды жана эң акыркы та марбута яларын алып салсак, Сауд деген сөз калат экен. Ага я мүчөсүн кошуп коебуз. Сауди. Бул Саудиялык киши болуп калды. Ал эми Саудиятун десек, бул Саудиялык аял болуп калат экен. Ошого эле утурлай мисал үчүн Бишкек. Бул Бишкек шаары. Эгер биз шаарларга дагы аягына мүчөнү кошуп койсок, Бишкектик десек, Бишкеки деп айтабыз. Ал эми ага улай та марбута жана я мүчөлөрүн кошсок, Бишкекиятун. Бул Бишкектик аял болуп калат экен. Ушул сыяктуу эле дагы башка мүчөлөрдү да кошсок болот. Мисал үчүн Ош десек, Оштук, Оши, Ошия. Мисал үчүн Нарын, Нарини, Нарыния. Баткен, Баткени, Баткения. Же болсо Кыргызстан болсо, Кыргызи, Кыргызия. Узбекстан, Узбеки, Узбекия. Казакстан, Казакы, Казакия. Мисал үчүн Русия, Руси. Ошо өлкөнүн эле эң акыркы тамгасын алып, ордуна я тамгасын кошобуз. Руси, Русия. Турки, Туркия. Андан башка мисал үчүн Мализия, Мализи. Акыркы тамгасы мисал үчүн я жана таштити менен болуш керек, сөзсүз түрдө. Я таштити менен болгондо гана ошол өлкөлүк деп айтабыз. Мализи, Мализия. Америка, Америки, Америкия. Мисал үчүн андан башка тогон токой мисалдар бар. Мисал үчүн Ирак, Ал-Ирак, Ираки, Иракия. Катар, Катари, Катария. Ал-Куейт, алиф-ламды алып салабыз. Куейти, Куейтия. Жана башка. Урматтуу достор, демек кайталайбыз. Мısır бул өлкөгө эч нерсе кошпойт экенбиз. Болгону эч нерсе албайбыз. Аягына гана я тамгасын кошот экенбиз. Мısır, Мısрый, Мısрия. Бишкек, Бишкеки, Бишкекия. Макка, Макки, Маккия. Аль-Урдун, алиф-ламды алып салабыз. Урдуни, Урдуния. Ас-Саудия, алиф-ламды жана та марбутаны алып салабыз. Сауди, Саудия. Урматтуу достор, көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Бүгүнкү өтүлгөн тема сиздерге түшүнүктүү болгон болсо, анда эмесе комментарийден ушул сыяктуу мисалдарды күтөбүз. Эмки сабактардан амандашканча, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ма'ассалама.